Бүгүн 17 ноябрь эл аралык студенттер күнүнө карата Баткен мамлекеттик университети салтанаттуу түрдө Zoom программасын колдонуп, онлайн түрдө окуу жайдын жетекчисинин, декандардын жана жалпы студенттердин катышуусунда майрамдык салтанат өткөрдү. Иш-чараны окуу жайдын ректору профессор Зулпуев ачып, жалпы студенттерди кызуу куттуктоо менен окуудагы, коомдогу жана спорттук иштердеги алдыңкы студенттерге Баткен мамлекеттик университетинин ардак грамота, диплом сыйлыктарын тапшырып өттү. Өздерге белгилүү болгондой бүгүн күнү бүткүл дүйнөлүк студенттер күнү болуп белгиленип жатат. Бул дүйнө жүзүндө ошол эле иш-чараны Баткен мамлекеттик университетте уюштуруп, студенттердин бүгүнкү майрамы менен куттоо үчүн иш-чара уюштурулган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, пандемия учуру баарыбызды ушундай онлайн системасына өтүүгө аргасыз кылып отурат. Бирок ошого карабастан биздин окумуштуулар кеңешинин чечимине ылайык жана министрликтин буйругуна ылайык бүгүнкү күндө студенттер менен мугалимдердин арасында аралыктан окутуу жүргүзүлүп келе жатат. Баткен мамлекеттик университетинин студенттерин, кала берсе бүткүл Кыргызстандын студенттерин бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк студенттер күнү менен чын дилден ушу Баткен мамлекеттик университетинин жалпы ректоратынын атынан жана профессор окуучулар курамынын атынан өзүмдүн атынан чын дилден куттуктайм. Булардын окууларына ийгилик, ден соолук, бак-бат жашоо каалайм. Майрамдык онлайн кечи концерттик программа менен да коштолду. Била чоң рахмат. Жашооңдо ийгиликтерди каалайбыз. Анда эмесе кийинки чыгарма Батмунун Сүлүктүү педагогикалык колледжинин студенти Камалидинова Хадича Азаматовнанын Фредерик Шопеннин «Весенний вальс» чыгармасын күтөбүз. Майрамдын тарыхына кайрылсак, 1939 жылдын 28 октябрында Чехословакияда улутчул фашисттер тарабынан оккупацияланган студенттер жана окутуучулар өлкөнүн түзүлгөн күнүн белгилөө максатында демонстрацияга чыгышкан. Демонстрация басып алуучулар тарабынан токтотулуп, медицина факультетинин студенти Ян Аплетал окко учкан. Анын өлүмү көптөгөн студенттерди кайрадан каршылык акцияга чыгууга мажбур кылган. 17 ноябрда жүздөгөн демонстранттар камалып, Чехословакиянын студенттер кеңешинин 9 активисти эч кандай соту жок атылган. Гитлердин буйругу менен согуш бүткөнчө чех окуу жайларынын бардыгы жабылган жана мүлкү конфискацияланган. 1989 жылдан тарта кайрадан студенттердин демонстрациясы уланган. Чехияда бул күн мамлекеттик майрам катары белгиленет. Салам медиасы, Баткен.